Çıksan 1 saat turmaydı. Oyaktan kirişken 1 saat turmaydı. 1 saatten açık. Yolda 4 qatar, 5 qatar koyuyorlar. Насирдин Абдуллаков базарга жакын үйдө турат. Ал жашаган көчөнү соодагерлер ээлеп алган. Мындан улам Насирдин Аксакал жашаган көчөдөгү 21 үй бүлө Башаламан базардын курчоосунда калган. Bu yerde bütün yoldu kısıp yol özü tar. Pazardın ovuzu bu kiçine yer. Buğa satıcılar bütün apçıp koyup alıp maşinalarda ap gelip katar koyup taşlar. Kirip çıkışımız bizim misal için bana uymayanıki. Kirip çıkış ciddi kıyım bol bizge. Bunlar da bir ortağa bariyer koyup satıcılar içeri kirgizip iki jaka maşinanı iki taraftan jötürgen kılıp koysalar jakşı jеңил болот bardığında. Базардын жанындагы көчөнүн жөө жүрүүчү жолу да соода кылуучу жайга айланган. Буга чейин шаар бийлиги тарабынан эскертүүлөр берилген. Бирок сатуучулар ишин улантышууда. Bir gün ошентип айттыңар эди, мен 3 күн чыгарбадымчы товарларды. Чыгарбасам вообще соода болгон жок. 1000 сомдон соода болгон жок экен. Бу жерде патент бар, аренда бар. Шаар тургундары Башаламан сооданы токтотуу боюнча жергиликтүү бийликке кайрылып келет. Бирок алардын аракети да натыйжасыз болуп жатат. Азыр биз мыйзам бузулган болсо штрафтар салып кетип. Ал неделясыга 2 жол чыгып атат, жумасына. Вторник, пятница күндөрү. Ошо кийинкисиде дагы каралат. Дагы кошумча штрафтар салынат. Кезектеги текшерүүлөрдүн натыйжасында 12 мыйзамсыз соода жайы аныкталды. Аларга 32 000 сом айып пул салынды. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.